Armanızlar tuğanlar, biz bugün Tileş Görsötüsünün 3. bölümüne geldik. Bizde Kırgız adabiyatının norması degen barına, adabi til norması deybiz. Oşonun түштүк тугандардын сөз байлыгы кирбей калган ошол adabi til нормасына. Андыктан учурда бул актуалдуу маселе. Себеби бизде түштүк эли эртерээк отурукташып шаарлашкандан улам алардын тил байлыгы өтө бай. Түштүк акын жазуучулардын көбүндө ошол сөздүн жөн эле гени жатат да. Мага Лейлектик Тайыр Ашырбай деген калемдешибиз мыкты мугалим, агартуучу. Ошол калемдешим мага жөнөттү эле Лейлектеги биз колдонгон сөздөрдү. Бул бизде турмушка кенен колдонсок болот. Paylады дейт, аңдыды, байкоо жүргүздү. Турмушубузда кантип колдонсок болот? Коопсуздук кызматы бирөөнүн артына түшкөндө айтып атпайсызбы, ошондо көп сөз колдон кылбай эле, тиги бийлик оппозициянын өкүлүн пайлады, же болбосо бийликке жакпаган адамды артынан пайлады дегенибизди, ошол пайлады дегенибиз артынан байкоо жүргүздү, артынан аңдыды дегенди билдирет. Шортек, бул туздуу тамакты кеде тузу өтүп кетти, тузу ашып кетти деп шортек дегенибиз ошо шорду өтө туздуу дегенди айтат, тамакка колдонсок болот. Дартман дейт. Көп оору тоорган адамды дартман деп айтканыбыз туура. Дарты арбын адам. Ошондой эле пай деген жакшы түшүнүк бар. Бул жуп деген түшүнүктү берген мааниде мына пай, түгөй, эгиздин бири, пайлашып деген ошол маселен чай пай деп айтат эмеспизби? Демек ошол кош сөздөргө көп жабышат пай деген. Чай пай дегени демек анын жанында чайдын менен кошо дагы бир балиясы деген кеп да. Тилдар, сөзмөр, чечен. Биз көп учурда сөзгө бай адамды ушу менен эле чектелип калмастан сөзмөр же чечен дебестен тилдар адам экен десек болот. Тилдар дегенде бул угулушу да жакшы, колдонгондо кыргыз тилин байытабыз десек, ошол сөзмөр чечен менен эле чектелип калбай тилдар адам десек болот экен. Кепзен, кепке бай адам. Маселен кээ бир адам болот, ойго бай, кепке бай, сөзгө бай. Көп сөздүү адам эмес, ошол кепзен, сөзгө сөз баккан, ой баккан кишини айтсак болот. Жана биздин дагы бир туруктуу окурманыбыз бар, Саматбек Жетиген деген. Ошол Жетиген, Саматбек Жетигендин өтүнүшү менен өткөндө чилтен деген сөзгө түшүндүрмө сурады эле. Бул эмнени билдирет? Манастан бери бар экен, бирок түшүнүксүз деп. Мен бул жерден Хусейин Карасаевдин сөздүгүнөн түшүндүрүп берейин. Чилтен дин ишениминде адамдардын көзүнө көрүнбөгөн укмуштуу күчкө ээ жандар. Алар кээ бир адамдарга жардам берип, аны колдоп, тилеген максатына жеткизет имиш. Же азапка калган адамды азаптан куткарат имиш. Чил, 40, төн, дене, тулку. Демек 40 жан. Кыргыздар көбүнчө кайып эрен, 40 чилтен деп айтат. Гайып, көрүнбөгөн, эрен, 40 сан. Чилтен жогоруда айтылды. Ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун мисалынан келтириптир, ал шүмшүктөр окуп чилтен болмок беле дейт. Бирок бизде чилистен деп да айтабыз. Бул жерде негедир ошо чилтен дегенде Касымбековдукуна басым бериптир, шилтеме бериптир. Ошондой эле Касымалы Байленов да жүрөт. Түшүндө батманы айланып жүргөн кара чаар, көкжал жолборс менен күрөшүп, 40 чилтен менен сүйлөшүп, көп кереметтер көргөн. Атасын тарткан семең, ак тулпарды чуратып, яйнаган сууга кирделе. Колдогону 40 чилтен колтугунан алыптыр. Семетейде бар экен. Биз социалдык тармактарда көп учурда саясий турмушту же аны муну талашпай, ушу колдон келсе биздин ошол Саматбек Жетиген жана Тайыр Ашырбай сыяктуу кыргыз тилинин келечегине кайдыгер эмес замандаштарды чакырабыз. Сиздер дагы билген тил талаштар болсо катышыңыздар Урхеш ТВ каналына, YouTube'дагы Урхеш ТВ каналына катталыңыздар, алдына комментарий кылып жазып,
сунушуңуздар болсо калтырып койсоңуздар болот. Биз кыргыз тилин байытууга ал дагы чоң мааниге ээ. Ошондой эле биз мындан ары дагы кызыгуу жараткан суроолоруңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Жок сөздөрдү жообун элге коюп талашып, тартышып тапсак болот. Буга тактоо киргизебиз дегендерге да чектөө жок. Андыктан тилге кайтыгер болбой, барыңыздар, жигердүү катышыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.